Биз урматтуу жамаат Фатиха сүрөсүн окуп атканбыз. Фатиха сүрөсүнүн буга чейин максаттарын, Фатиха сүрөсүнүн фазилеттерин, аттарын, Фатиха сүрөсүнө дегеле тереңдеги маселенин баарын сүйлөп келгенбиз. Андан кийин Фатихага киришкенбиз. Эң биринчи сабактарыбызда бисмилланы өтүргөнбүз. Истиаза, анан бисмилла, анан Алхамдулиллахи роббил аламин биринчи аяты. Кээ бир ихтилафта айтканбыз. Бисмилланы кээ бирөөлөр биринчи аят деп, кээ бирөөлөр Алхамдунун өзүн биринчи аят дейт деп. Анан Ар-Рахманир Рахим, Малики Яумиддин. Бүгүнкү сабагыбыз Малики Яумиддин жөнүндө болмокчу, бир аят, иншалла. Бирок киришүүдөн алдын эсиңиздерде болсо дагы бир жолу кайталап кетейин. Ар бир сүрө бири менен өтө тыгыз байланышкан. Ошону унутпаңыздар, урматтуу жамаат. Ар бир сүрө бири менен өтө тыгыз байланышкан, бири-биринен ажырабайт. Бир сүрө бүтүп туруп жаңы башка бир тема сыяктуу көрүнгөнү менен, балким бул сүрөдө айтылбаган кээ бир нерсенин бардыгын кийинки сүрөдө ачыктап кетет. Балким сүрөнүн аягында кыскача берип койсо, ошонун кийинки сүрөдө толуктап айтып кетет. Мисал катары Ихдина сиротал мустаким деген аят дайыма айтып келебиз. Бизди туура жолго баштагын, мустаким жолго баштагын, салгын, ошол жолду көргөзгүн, хидаянын мааниси, көргөзгүн, баштагын, ошол жолго саббит деген да мааниси бар, бекем кылгын деген. Анан биз дуа кылдык Аллах Тааладан бизге туура жолду көргөзгүн. Туура жол дегенде бир эле имандын туура жолу эмес, балким бүтүндөй жашообуздун туура жолу. Ошол туура жолду Аллах Тааладан сурадык, бизге заликал китап деп дароо Бакара сүрөсүндө берди. Сен пендем, сен менден туура жол издедиң, сурадың. Мына туура жол деп бул китепти берди. Заликал китап деп. Же азыркы имам намазда окугандай биринчи аятында инна хазал Кур'ан, бул китеп Кур'ан мына силердин хидаятыңар деди. Инна хазал Кур'ана яхди лиллатихи аквам. Анан аяттын аягында гайрил магдуби деген аят сөз бар, билебиз баарыбыз. Магдуби деген кимдер? Буюрса убагында келебиз. Аллах Тааланы танып, билип туруп, акыйкат кайсы жолдо көрүп туруп, тескеринен бурулуп кеткендерди магдуби деп айтат. Олар кимдер? Мисал катарында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буларды яһудтар деген, еврейлерди. Мына ошол яһудтарды Бакара сүрөсүнүн башынан аягына чейин яһудтар жөнүндө сөз болот. 100 канча аятка чейин яһудтардын я бани Исраил азкуру ни'мати аллати ан'амту алейкум. Бани Исраилга Аллах Таала берген ниъматты алар кантип ошол каршы чыгып Аллахтын магдубисине, карына калгандардыгы себебин издейт. Мисалы Бакара сүрөсүнүн башында момундардын эң биринчи сыфатын айтат эмес, билесиздерби? Не деп айтат? Худаллил муттакин, муъминдер кимдер? Муттакиндер. Аллазина юъминуна бил гайб, гайбка иман келтиргендер деп момундардын сыфатын баштаса, алар яһудтардын эң биринчи Аллах Таалага каршы чыккандарынын бирөөсү, алар колу ариналлах, Муса алейхиссалам келип Аллахты бизге көргөзгүн деп, гайбка эмес, көргөнгө гана, көргөн көзүбүзгө гана ишенебиз деп гайбка иман келтирбестен чыккан. Момундардын биринчи сыфаты гайбка иман келтиргенде. Жана башка бир канча себептери менен алардын Колу сами'на ва асайна дейт. Пайгамбарыбыз келип сен уктук, бирок баш ийбейбиз деп. Бирок буга каршы Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн эң аягында эмне деди? Колу сами'на ва атa'на деген аят. Баарыбыз билебиз. Амана расулу бима унзила илейхи мин раббихи вал муъминун. Пайгамбар жана момундар Аллахтан түшкөн нерсенин бардыгына ишенишет. Куллу амана биллахи ва малаикати ва кутубихи айтып келип, ла нуфарриqu байна хадим мин русулихи ва колу айтышты сами'на ва атa'на гуфранака. Сени уктук жана баш ийдик, сенден кечирим сурайбыз деп, ушул аят урматчама чындап келгенде уктук жана баш ийдик деп сырткы маанисин бергени менен биз күнү билесиздерби, бул аят менен биз Аллах Таалага күнү вада берип атабыз. Ушул ваданы кайсы сүрөсүндө, Фатиха сүрөсүндө да айтат. Дайым Аллах Таалага биз ар бир намазыбызда, ар бир жашообузда деле бирөөгө дем салганда же кандай болбосун Фатиха сүрөсүн окуйбуз. Фатиха сүрөсүндөгү ияка нa'буду деген сөз Аллах Таалага күнүгө вада кылган сөзүбүз. Биз сага гана сыйынабыз, сага гана ибадат кылабыз деген сөз. Ияка нa'буду деген Аллах Таалага биз вада берип атабыз. Күндө ар бир намазда, ар бир рекетибизде. Анан мына ар бир сүрөнүн аягында магдуби деп ишарат берген болсо, магдубини Бакара сүрөсүн тафсирлейт. Валаддалин болсо бул адашкандар. Акыйкат ушул жолдо экен деп алып, бирок ошол акыйкат эмес, өзүнүн жүргөн жолун акыйкат деп ишенет. Бирок ал чындыгында акыйкат эмес, адашкан болуп эсептелет. Аларды мисал катарында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям насаралар деп, христиандарды. Ал эми насаралар жөнүндө Али Имран сүрөсүндө 200 аятында
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жанагы христиандардан турган делегация келип, Мадина мечитте көптөгөн дискуссиялар болуп билесиздер. Ошол жөнүндө ошол жердеги окуялар бардыгы Имран сүрөсүндө эскертилет. Эми бул сүрөлөрдүн ортосундагы айырмачылык бисмилла менен, алхамду менен, ар-рахман, анан малик яумиддин бүгүнкү окуй турган, түшүнө турган аятыбыздын ортосундагы байланыштар кандай дейсиздер? Bir канча байланыш бар. Бисмиллахир рахманир рахим деп Аллахтан баштаган аяты эсиңиздерде болсо, ар бир ишти биз Аллахтын аты менен баштабадык белек. Райымдуу жана мээримдүү болгон. Демек, бул аяттарда бул аламдын башталуусу жөнүндө сөз болгон эле. Бул аламдын жаралуусу, башталуусу бүтүндөй нерсе Алланын аты менен башталгандыгы жөнүндө сөз болгон. Андан кийин Алхамдулиллахи роббил аламин болсо, Аллах Тааланын бул аламды жаратуу жагынан, бул аламды тарбия берүү жагынан, бул аламга рызкы берүү жагынан, иъдадан, кайсы бир нерсе алып кетүүгө жөндөн берүү жагынан, ва имдадан, керектүү нерселер менен камсыз кылуу же болбосо күч кубат берүү, мүмкүнчүлүк берүү жагынан, ва ифадан, пайда берүү жагынан, мүмкүнчүлүк берүү жагынан сөз болгон. Ар-Рахманир Рахим болсо, ошол Алхамдулиллахи роббил аламин ичинде Аллах Тааланын жаратуучу экендиги, Роб экендиги, тарбия берүүчү экендиги жөнүндө сөз болуп, Ар-Рахманир Рахим дегенде мына ошол жаратуу жана тарбия бул мээрим, рахма менен байлангандыгы, рахма менен түздөн-түз байланышкандыгы. Башка айтканда, мурункусабыз айткандай, Ар-Рахман, Ар-Рахим же Алхамдулилла, Аллах Тааланын жаратуусу, тарбия берүүсү, рызкы берүүсү бул Алланын рахматы менен болгондугу. Биздин бейишке киргизүүбүздү Алланын рахматы менен болгондугу жөнүндө сөз кетип, ал эми бул аят болсо ошолорго кандай байланышы бар? Малики яумиддин деп. Кайра айтып өтөм, биринчи аят бул аламдын башталуусу болсо, бул аламдын жаралуусу, бул аламдын адамдарды жаратуусу, махлукатты тарбия берүүсү, рызкы берүүсү болсо, Рахман ошону райымдуулук менен боло турган болсо, бул аят болсо ошол аламдын бүтүүсү жөнүндө сөз болот. Бул аламдын акыркысы жөнүндө. Бул алам тарыхынын кыссата нихая фи лил каунил манзур деп, ошо бул аламдын барлыгынын эң акыркы убагы жөнүндө сөз болот. Башталыш, жаралыш ортосунда процесс ичиндеги, андан кийин эң акыркы. Ушул Малик яумиддин ичинде байланышы. Малик яумиддин маанилерин токтолобуз бираздан кийин азыр. Ар-Рахман дагы бир байланыш урматтуу жамаат. Куран ар бир аяттар окулуп жатканда эле адамдын жан дүйнөсүнө, аң сезимине, ой жүгүртүүсүнө түздөн түз таасир эте берет. Аяттар ар бир аят окуп баратканда жан дүйнөсүнүн дагы ичиндеги балким көптөгөн суроолоруна жооп берип кете берет, акыл эсине дагы, логикасына дагы бүт тараптан жооп берип кете берет. Курандын бул аяттары, Курандын адамдарга кайрылуусу такыр бөлөк. Адамдардын жазуусундай, китебиндей же башка кайрылуусундай эмес. Бир учурда чоңго дагы, кичинекейге дагы, бир учурда акыл эси өтө бийикке дагы, жөнөкөйгө дагы, бир учурда окумуштууга дагы, жөнөкөй адамга дагы бирдей. Ар биринин өзүнүн даражасына, өзүнүн Куранга болгон кабыл алуусуна жараша хитап кайрылуу жасап кете берет. Малики яумиддин. Бул кыямат күнүнүн падышасы деген сөз, Малик, ээси деген сөз, өкүм берүүчү деген сөз. Аз келебиз, Маликиде эки кыраат бар. Малики яумиддин деп окуйт, анан Малики яумиддин деп да окуйт. Кыз созбостон окуйт. Малики яумиддин, Малики яумиддин деп. Эки кыраат менен тең окулат, эки кыраат менен дагы түшкөн. Билесиздер, 10 кыраат түшүрүлгөн. Көп кырааттар түшүрүлгөн, бирок бизге чейин 10 кырааттар мутаватир жолу менен жеткен. 10 кыраат маселесинде иншалла бир убакыт келгенде токтолобуз. Баягы мурунда бир айтып өткөм кыраат маселесин. Ошол 10 кырааттын эки кыраат менен Малики, анан Малики деп келүүсү. Эмне мааниде келет? Эки түрлүү окулуусу, бирок бирөөсүндө бир а созулат, бирөөсүндө созулбайт. Бираздан кийин токтолобуз иншалла. Бирок мааниси урматтуу жамаат. Малики яумиддин. Дин деген нерсе эмне? Мунда бир канча мааниси бар. Кыскачасы азыр кыямат күндөгү болчу жаза күнүнүн ээси деген сөз. Малики деген, жосо өкүмдары деген сөз. Биз бул аяттан алдыңкы аят Аллах Тааланын барлыгын билдик, жалгыздыгын билдик, жаратуучу экенин билдик, бизди тарбиялагычы, рызкы берүүчү, анан Рахман Рахим деген билдик. Рахман Рахимди жаңылбасам 2 сабак өттүк окшойт, Рахман Рахим Аллах Тааланын райымдуу мээримдүүлүгүн
биз билип алгандан кийин, жүрөгүбүзгө аябай сиңирип алгандан кийин балким адам не кылып коюшу мүмкүн? Күнөө иштерге бара бериши мүмкүн. Не десе Аллах Таала райымдуу, Аллах Таала кечиримдүү. Бүтүндөй үмүтүн Алланын райымына байлап кое бериши мүмкүн. Мына ошого байлап алып туруп, каалаганын кылып жүрөшү мүмкүн. Бүт жүгөнүн таштап кое бериши мүмкүн. Мана ошондо Аллах Таала дароо, пендем сен эгер Алланын райымына гана таянып алган болсоң, Аллах Таала бир гана райымдуу эмес, балким Малик яумиддин, кыямат күнүнүн эсеп кысап алуучу деген аят. Муну менен аяттар жана айтпадым, адамдардын эмоциясына иштейт. Бир учурда сүйүнүп, үмүт берип, багындай аябай адамдардын жан дүйнөсүн Аллага бура турган болсо, ошол эле учурда кайра токтотот. Токтоткондо кандай токтотот? Күнөөлөрдөн алыстатат. Эгерде мен күнөө кыла турган болсом, анда дароо Малик яумиддин деген аятты эстеп дароо токтолуп калам. Алланын райымынан гана таянбастан, ошо күнөө иштерде же ой келгенде же бир бараткан кезде Малик яумиддин деп окуубуз менен мунун эртең эсеп кысабын Аллахтын астына берем деп дароо токтолуп калышыбыз керек негизи урматтуу. Малик яумиддин азыр айтып өттүм, бул аламдын эмнеси экен? Бүтүүсү, бул аламдын тарыхынын токтой турган эң акыркы күнү жөнүндө сөз болот. Бул эгерде жалпы адамзаты бул алам дей турган болсок, бирок ага чейин иза жаака малакул маут, сага өлүм периштеси келе турган болсочу, эмне болот урматтуу? Интаха куллу шей, бардык нерсе токтоду, бүттү. Ал-ихтияр интаха, адамдын тандоосу, каалоосу, муну кылсамбы, аны кылсамбы деп тандоосу токтоду. Ал-амана интаха, аманаты токтоду. Анын ага берилген мүмкүнчүлүк, ден соолук, убакыт, бүтүндөй жумушу, иши, акыл эси, ой жүгүртүүсү эмне аманат кылган болсо, аманаттыгы токтоду. Аш-шахват, шахваттар алынды. Эмне нерсеге бүгүнкү күндө шахват кылып, кумар кылып, токтоно албай турган болсо, өлүм периштеси келгенде токтоду. Мен азыр Малик яумиддинди жеке адам катары түшүндүрүп беришимге аракет кылып атам, урматтуу. Ал-кауну тубия, адам үчүн жашоосу бүтүндөй бул алам токтоду деген сөз. Мына Малик яумиддин келди деген сөз. Эгерде адамга өлүм периштеси келсе. Ал-фикру тааттала, адамдын ой жүгүртүүсү бир кыйынчылык келгенде кандай бир жол таап чыгып кетсем деп ойлоно турган нерсе токтоду, болду. Эч нерсе улануу жок. Интаха куллу шей, бардык нерсе токтоду, урматтуу. Яумуддин, яумул жаза, кыямат жаза, эсеп кысап бере турган күн. Бул күндүн ээси Маликуху Аллах Таала болуп эсептелет. Ал эми азырчы сен, анда сенде азыр тандоо бар, сенде ихтияр бар, каалаганды кыла аласың. Тооба кылсаң, тооба кылуу тандооң бар, тооба кылбай коюш тандооң бар, жакшы иштерди кылууга мүмкүнчүлүгүң бар, тандооң бар, жаман иштерди кылууга тандооң бар. Бирок кыямат күнү келгенде, же болбосо өлүм периштеси келгенде бүттү, сага бардык нерсе токтоду деген сөз. Мына ошондо яумиддин сага келди деген сөз. Өлүм периштеси келгенде яумиддин сага келди. Бул аят эмнени билдирет? Дароо адам жакшы амалдарды кылганга түрткү берет, үндөйт. Дароо бизге. Эсиңиздерде болсо дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Бүтүндөй Курандын маанилери Фатиха сүрөсүнүн ичинде камтылган. Бүтүндөй Куранды башынан аягына чейин изилдеп келсеңер, бардык аяттары Фатиха сүрөсүндө камтылган. Фатиха сүрөсүнүн ичинде маанилери бар. Башка айтканда Фатиха сүрөсүн башка аяттын бардыгы тафсирлей берет. Ошол себептен дагы намаз окугандачы Фатихадан кийин каалаган сүрө окуй беребиз, билесиздерби? Урматтуу жамаат, каалаган сүрө окуй беребиз. Болмоларчы. Бул сүрөдөн кийин каалаган жерден, кайсы жерден окусак окуй беребиз, Фатиха сүрөсүнө байланып кала берет. Мисалы, Малик яумиддин, кыямат күнүнүн падышасы деди. Бул бизди эсеп кысап бар экендигин ойготуп атса, демек кыяматка мен бош колум менен барбастан бир амал кылып барышым керек экендигин дароо бизге ойготот, бизди түшүндүрөт. Мисалы, Ал-Имран сүрөсүндө Аллах Тааланын «Васари'у иля магфирати мин раббикум», жараткан Роббиңердин кечиримине шашылгыла деп чакырды. Ал-Имран сүрөсү 130-аят. Караңыздар. «Васари'у» созулушту. «Васари'у» бир кыратта алты созулуусу. Бул эмнени билет? Адамдарга мындай адамдар, жараткан Роббиңердин кечиримине шашылгыла деген аят эмес. Сырткы ошонтип окуган менен шашылгыла деген аят бар, ичинде мааниси бар. Психологиялык ушундай мааниси бар. Шашылгыла дегенде катуу дагы чакыруу. Дагы бир кыратта «Васукла сари'у» деген. Өтө тез. Дагы бир эмесинде шашылгыла деп кыйкыруу. Мындай
бакыруу, адамдарды ойготуу, сестетүү мааниси бар. Ошо айттым, ар бир аят биз болгону кыраат окуп аткан кезде эмне аркасындагы чакырыктар, байланыштар түшүнбөгөндүктөн жалпы маанисинде окуп кетер. Бирок ушул васариу шашылгыла деп жатат. Азыр ушул жерде кечеги бороон болдук, аябай катуу. Бир канча ылдамдыгы 35 ылдамдыкта дедиби? Аябай кээ бирисен жулуп кетти. Мындан да чапкын бороондор болуп атат. Же болбосо тээ жактан өрт келаткан болсо, же бир апат келаткан болсо, азыр Алла сактасын баардык мамлекетибизди, элибизди, жерибизди, бүтүндөй дүйнөнү бир апат бул жактан бир кырсык келаткан болсо, мына келип жамаат, урматтуу жамаат, тигил жакта бир кырсык келатат, өрт келатат, шашылып чыгып кете эле дебейт эч ким. Не дейт? Чыккыла, өрт дейт, бакырат. Же болбосо аркаңызда эме турса, жылан турса, бейке аркаңызда сонун жылан турат дебейт да. Жылан дейт да. Мына коркутат, ойготот, сестендирет. Мына ошол васариу иля магфиратин мин раббикум, жараткан Роббиңердин кечиримине шашылгыла деп Аллах Таала бизге аябай катуу үн менен, катуу чакырык менен айтып жатат. Эмне үчүн? Малик яумиддин, анткени ошо эсеп кысап күндүн убагы келатат. Ар бир убактын ар бир адам катары ажалың келатат, жакындады деген сөз. Ва жаннатин ардуха, Алла Тааланын жаннатына шашылгыла. Ардуха самават вал ард, анын кенеңдиги бейиштин, жаннаттын кенеңдиги асмандар менен жердин кенеңдигиндей. Балким андан да кенен. Эми элесеңиздер, бүгүн кайсы бир Марска учуп баруу үчүн канча миң жыл, күнгө учуп баруу үчүн канча миң жанагы жарыктык, миллион жарыктык убакыт, тездик, ылдамдык керек. Кайсы бир планетага баруу үчүн канча, жанагы билесиздер, астрономия жөнүндө изилдегенде канча лучевой свет керек, миң жыл, баланча жыл световый лет деп канча жыл айтат. Мында өлөм көрсөң миллион жыл дегенди айтчу, балки миң деген жылдарды айтса жетиш үчүн. Эми Аллахтын бейиши ушун андан дагы кенен болгон жерге эң өкүнүчтүү нерсе ушунчалык кенендикте бейиштен сага 1 квадрат метр жер табылбай калуусу. Андыктан васариу деп шашыл өттө катуу ойготуу менен чакырып жатат. Васариу иля магфиратин мин раббикум ва жаннатин ардуха ка ардис самавати вал ард уиддат лил муттакин. Алар таквалар үчүн даярдалган жер. Андыктан Малик яумиддин, Аллахтын райымына гана үмүт кылып албастан, Аллахтын Малик экендиги, эсеп кысап алуучу падыша, өкүмдар экендигинде көңүлгө буруш керек деген сөз. Бүгүн урматтуу жамаат, бир окуучу бир окууга кирсе, университетке кирсе, анын 1 жылдык убактысы бар. Кааласа окуйт, кааласа окубайт, кааласа жатып алат, кааласа телефон чукуп отурат. Окубайсыңбы десе, окуган зерип кеттим, окуп караганда телефон жакшыраак, сериал көрөт, кино көрөт, ар нерсе кылып берет. Бүгүн учурда эч ким ага бир нерсе айтпайт. Анткени анда убактысы кенен, өзүн ойлойт, мен убактысым кенен деп. Ал эми имтихан күнү келген болсочу, экзамен күнү келген болсочу, эмне болот аны? Эмне болот? Экзамен күнү келген болсо, алдына барактар келди. Экзаменден барактардын суроолорун алды. Оккан эмес, ар нерсе кылып жүрө берген. Бүтүндөй мүмкүнчүлүгүн таштаган, эмне кылат ал? Ошол себептен арабтарда макал бар. Ва фил имтихан юкрамул мар'у ау юхан. Экзамен учурунда кээ бир адамдар сыйланат, кээ бир адамдар курдолот деген. Дал ошол сыяктуу бүгүнкү күндө ар бир адамдын мүмкүнчүлүгү бар. Ушул жака сабакка келип аткан мүмкүнчүлүгү бар, келбей аткан мүмкүнчүлүгү бар, жакшы амал кылганга, кылбаганга бардык мүмкүнчүлүк бар. Ал-яум дару амал, бүгүн амал кыла турган жер, амал кыла турган мүмкүнчүлүк. Ал-эми лакиннал ахира дару жаза. Эсеп кысап бере турган күн болуп эсептелет. Ошол уламалардын мындай сөзү бар: ад-дунья дару таклифин деген. Бул дүйнө таклиф, милдеттердин жери деп, милдеттерди аткаруу жери деп. Вал ахира, алем ахирет болсо дару ташриф, ташриф боло турган жер. Ташрифтен максат урмат, сыйга бөлөнө турган, жете турган жер деп. Андыктан ар бир адам өзүнүн абалын, жашоосун карасын. Эгер ахирет келе турган болсо, же өлүм периштеси келе турган болсо, интаха куллу шей, бүт нерсе токтоду. Интаха таклиф, милдеттендирүү дагы токтоду. Харам, халал дагы токтоду. Бүт нерсе токтойт. Эми караңыздар, бейишке кирген адамдар эмне болот? Бейишке жанагынчалык кенендикте, мейкиндик
укмуш святой лех болуп керектер болгон, балким андан да кенен болгон жерге кирген адам эмне болот? Ал убакта көзүн сактоо токтойт, каалаган эртең менен таң атпай туруп эптеп кыйналып багымдыкка туруу, кыйналуу токтойт. Бешке кирген алган адам акча таап, эптеп үй бүлөсүн багып же бирөөгө жардам берген кыйынчылык аракетке токтойт. Ысык күндө басып барган, намазга басып барган же жакшылык ишти кылуу үчүн басып барган нерседи кыйналгандары токтойт. Анткени асмандардан дагы кенен болгон бейиште эң рахатында көйлөнүп баштайт. Малики яумиддин, Малики яумил баъси вал жаза, тирилүүнүн жана кыямат күнүнүн, же болбосо жаза күнүнүн ээси деген маани. Бул урматчымат, бул аят бизге дагы бир ичинде пайдалары бар. Пайдаларын кээ бирөөсүн айтайын. Чындыгында Малики яумиддин келүүсү бул кандай? Сөзсүз болуусу милдет болгон нерсе. Важип болгон нерсе. Сөзсүз болуш керек. Эмне үчүн болуш керек? Анткени жакшы менен жаман ажыраш керек. Сөзсүз түрдө. Аллах Таалага таат ибадат кылуучу менен күнөөкөр ажыраш керек. Аллах Тааланын буйруктарына амал кылган, Аллах Таалага каршы чыккан ажыралыш керек бул күнүндө. Бул күн качан күн болот? Яумил жаза, жаза күнүндө болот. Анткени лияджзияллазина асау бима амилу, Аллах Таала Куранда күнөө кылгандар, жаман иш кылгандардын амалына жараша эсеп кысап берүү үчүн жана жакшы амал кылгандардын амалына жараша сыйлык, ажыр соогун берүү үчүн ошол күндү келтирет сөзсүз түрдө. Башка бир аятында ам naj'alul-lezina amanu wa amilus-solihat kal-mufsidina fil-ard. Иман келтирип, жакшы амалдар кылып жүргөндөрдү жер бетинде бузукулук кылып жүргөндөр сыяктуу кылып коебузбу деген. Уандысына ам naj'alul-muttaqina kal-fujjar, такваларды бузукулук кылып жүргөн күнөөкөрлөр сыяктуу бир даражада коюп коебузбу деген. Жок, андай эмес, сөзсүз түрдө жакшы амалды кылып жүргөндөр, жаман амал кылып жүргөндөр, таат ибадатта жүргөндөр, күнөөкөрлөр жана башкалар ажырайт, сөзсүз түрдө болуш керек деген сөз. Эгерде бир адамдан акыйкатсыздык көргөн болсо, зулум чеккен болсо, укугун алдырган болсо, анда 3 нерсе себептен ала албашы мүмкүн. Биринчиси, андан алсыз, күчү жетпейт, ала албай туруш себептен укугун ала албай калды. Же болбосо жахил, ким кылып кеткен, ким ага зыян берип кеткенин билбей калат. Үчүнчүсү, же ошо кылган нерсесине разы. Макул, мен ошондой кыла берме деп разы, башка варианты жок. Демек кыямат күндү сөзсүз түрдө болуш керек. Аллах Таала ошол мазлумдарга, зыян чеккендерге залимдердин акысын алып бериш керек. Жана зыян чеккендердин акысын залимдерден алып бериш керек сөзсүз түрдө. Мына ошондо ахиретте чындыгы акыйкат орнотулат деген сөз, адилеттүүлүк орнотулат деген сөз. Эми Аллах Таалага биз билебиз, Рахман, Рахим, Рахимдүү, Меримдүү. Малик яумиддин, Аллах Таала кыямат күнүнүн падышасы, өкүмдары деп эдикпи? Өкүмдары сөзсүз түрдө адилеттүүлүктү орнотуш керек деген сөз. Аллах Таалага алсыздык, Аллах Таалага жахилдик, Аллах Таалага бул нерселер такыр өтпөйт. Бул нерсе алсыздыкты билдирет. Ал эми Аллах Таала бардык нерсеге кудуреттүү болуп эсептелет. Балким бүгүнкү күндө кээ бир адамдар ошондой жазадан кылган ишинен акырын кутулуп кетиши мүмкүн, туурабы? Бирок сөзсүз түрдө кыямат күнүндө ошол ар бир кылган үчүн жооп бере турган күн келет, болот дагы ошого. Малик яумиддин. Анткени Малик яумиддинди караңыздар. Башка бир аят менен тафсирлеп көрөлү. Фаман я'мал мисқала зарратин хайра яра. Кимде ким кыпындай жакшылык амал кылган болсо эмне болот? Ошонусун көрөт. Ва ман я'мал мисқала зарратин шарра яра. Кыпындай дагы жаман иш кылган болсо ошонусун дагы көрөт. Анткени Малики яумиддин. Малик яумиддин. Кыпындай деген амалына бир хадистер бар, барыбыз белгилүү. Бир адам кыямат күнүндө алынып келип, анын амалдары, жакшы менен жакшы амалдары таразага коюлат экен. Коюлган кезде жакшы амалдары өйдө көтөрүлүп, жаман амалдары үстөмдүүлүк кылып калат, таразада оор отуруп калат. Фататихи битaqatun, анан бир кагаз алынып келет. Фатусаққилу мизанаху,
анын таразада үстөмдүк кылып кетет, жана көтөрүлүп турган бир кагаз менен. Ал эми кагаздын ичинде эмне бар дейт? Шахадату ла илаха иллаллах, жана адамдын чын жүрөгүнөн Аллах тааланын барлыгын бирлигине шахада келтиргени. Фала ясқулу ма зикриллахи гайру себеби Аллах тааланын зикри менен башка нерсе эч Аллах тааланын зикри бүтүндөй нерседен оору тургандыктан дейт. Кыпындай дагы амал кылынса сөзсүз түрдө Алланын астында жазылат. Дагы бир риваят аннаху южау бирожулин яумал кияма. Кыямат күнүндө бир адам алып келинет кыямат таразага дейт. Фаянзуру фи ахвали нафсихи фала яра ли нафсихи хасанатан албатта. Жакшылык амалдарын караса бир дагы жакшылык амал жок дейт. Фаятихи нида, бир чакырык болот. Я фулан удхулил жанната би амалик. Эй паланча дейт. Амал ушул амалың себептен бейишке кир деп айтылат экен. Фаякул илахи я раб, илахи жаратканым жосо, илахи деген Аллахым, маза амилт, мен эмне амал кылдым эле, кайсы амал менен кирип кетем деп. Караңыздар, бир дагы жакшылык амалы жок экен таразасын караса. Бирок сен бир чакырык болот экен, амалың себептен бейишке кир деп, анан жанагы таң калып сурат. Жаратканым, кайсы амалым бар эле, кайсы амал менен кирейин бейишке деп сураган кезде фаякулуллаху таала, Аллах таала аласта ламма кунта наиман тaqallabta min janibin ila janibin laylata kaza faqulta fi khilal zalika Allah. Сен эстей аласыңбы дейт. Сен уктап жаткан кезиңде оң жактан уктап жатып, же бир жерден экинчи жакка бурулуп жаткан кезде бая уйкулуу көз мененби Алла деп бир айтып койгонуң, анан дальше уктап калганыңды дейт. Сумма галабака наум фил хали фанасита залик. Сен ошо уйку басты да ойгонуп баратып Алла деген сөзүңдү айттың, бияк карадың, уктап калдың, ошо менен эсиңен да чыгып калды. Амма ана фала ta'khuduni sinatun wala nawm famanasitu zalika. Але мени болсо уйкудагы үрбүлөө дагы баспайт, унутканда жокмун, баардык нерсени жазып койдум дейт. Ошол себебинен бешке киргизип атат. Бул жерде максат, урматтуу жамаат, кичинекей да амал болсо жазылат. Ибн Аббастан дагы риваят, жөнөкөй бирок мындай жылмайып күлүп койсоң да, кичине күлүп койсоң да ошоң да жазылат дейт. Аткырып күлгөн кичинекей амалың да жазылат. Анкени Малик яумидин, ал күнүндө эч бир нерсе теке кетип калбайт. Биз билебиз, хукуктар, акылар эки түрлүү болот. Хукукулла Аллахтын акылары жана пенденин акылары. Аллахтын акылары кечиримге курулган, урматтуу жамаат. Алланын акысы кечиримдин үстүнө курулган. Башы айткан, Аллах таала ширктен башка нерсесин бардыгын кечирип кое беришим. Инналла ла яғфиру дуна залика. Аллах таала ширктен башкасын бардыгын кечирип коюшу мүмкүн. Эгерде бир биздин акыйдабызда бирөө жакшы амал кылып айып алып жаткан болсо, биз эмне кылабыз? Бейиштикте көбөлүк берип койбойбуз, балки үмүт кылабыз жакшы. Ал эми жанагындай туура эмес амал кылса дагы ал болду тозокко деп өкүм берип салбайбыз эч качан. Караңыздар, Аллах тааланын акысы эмненин үстүнө курулган? Кечиримдин үстүнө курулган экен. Эмне үчүн кечирим үстүнө курулган? Лианнаху таала ганиюн анил аламин. Анткени Аллах таала эч бир нерсеге муктаж эмес. Эч нерсеге муктаж эмес. Ал эми пенделердин акысычы? Пенделердин акысы бул кечиримге курулган эмес. Сөзсүз түрдө бир нерсе кылса, бир нерсесин бериш керек же алыш керек болот. Пендесин акысы андай эмес. Кечирип койсок, эмне үчүн кечиребиз биз, урматтуу жамаат? Бирөөнү кечирсек, же бир жакшы мамиле кылгандыгы үчүн, же бир нерсе бергендиги үчүн, же ошол бул дүйнөдө болсо Алланын ыраазылыгы үчүн деп, Алланын ыраазылыгына байлап кечиребиз да. Жөн эле момундай пустой кечирип салбайт адам. Бир нерсеге байлайт. Аллах таала эч нерсеге, биз анткени муктажбыз. Аллах таала эч нерсеге муктаж эмес. Андыктан Аллах тааланын кечирими, Аллах тааланын акысы кечиримге байланган. Пенденин акысы жок, бир нерсеге байланган. Абу Ханифа разияллаху анху, имам Абу Ханифа разияллаху анху, бир отбарас кошнасы болот экен. Кошнасы карыз алып, күндөрдүн биринде ошол карызын алайын деп үйүнө баратып, үйүнүн жанына келгенде бутуна нажасат жугуп калат, нажасат басып алат. Анан бутун көтөрүп, монтип силкигенде ошол нажасаттан түшкөн нерсе үйүнүн дубалына жабышып калат, кээ бир нерсеси. Анан Абу Ханифа интарактуха kana zalik sebeben li qubhi jidari hada al-majusi. Эгер мен муну унчукпай койсом азыр, эми бутун силкегенде кичинекей эле бир тамчылар дубалга жабышып калат, кичине эле мынтип.
баягы жолунан кетип баратып эле бутун мынтип силкегенде кичине жабышып калат. Болгон ошол. Анан эгер муну мен унчукпай койсом азыр, анда менин кошунамдын дубалын булгап койгон себеп, булганышына себеп болуп калам. Ва ин хакактуха ин хадара тураб мин ал-хайд, эгер да тазаласам балким топурак түшүп тешилип калышы мүмкүн. Фадаккал баб, шунтет дагы эшигин кагат. Фахараджатил жария, анан бир кызматчы кызы чыгат. Факара лаха кул ли маулак инна Аба Ханифата фил баб. Кожоюн айтып койчу, Абу Ханифа эшигин алдында турат деп, келди деп айтат. Фахаража илейхи ва занна аннаху юталибу бил мал, жанагы отпарас болгон кошунасы, бул акчаны сурап келген экен деп фахада я'тадиру, шылтоо айтып баштайт. Беришинчи, андай болуп калды, мындай болуп калды, дагы эртең күсүгүндө буйрса берем жакында деп аршылтоо айтып баштайт. Факала Абу Ханифа радияллаху анху ха хуна ма хуа аула. Кое турчу дейт. Андан дагы зарыл болгон бир маселе болуп жатат дейт. Ва закара кыссатал жар, азыркы болгон нерсесин айтат. Ушундай болуп калды деп. Ва аннаху кейфа сабил иля татхирихи, келмул кантип тазалайлым, кантсем тазаланат деп сурайт. Деп мажусиден сураганда жанагы отпараста факал ал-мажуси фа ана абдау би татхири нафси, мен андан мурун өзүмдүн нафсин тазалашым керек экен деп дароо исламды кабыл алат. Аллах. Бул жерде эмне мааниси урматчумат? Бул пайда ала турган нерсе. Абу Ханифа радияллаху анху ушул аз болгон бир тамчыл болгон кошунасына зыян берип коюп, зулум кылып койгон нерсесинен сактанды, туурабы? Ошол зулумду таштап койгондугу себебинен жанагы мажуси иман келтирип атат да. Аз гана. Ал эми бүтүндөй ошондой дагы чоң дагы бүтүндөй зулумдуктан качкан, сактанган, эч кимге зыян бербеген адам болсо Аллахтын астында кабыл кандай болот деген сөз да. Малики яумиддин, кыямат күнүнүн падышасы. Эми кыраат маселесине келер урматчамат. Анан кийин эмне үчүн Малики деген сөз менен келди? Айтканбыз, тафсирде кандай маани айтканбыз? Куранда Аллах Таала бир аятта эмнени маалымат берип жатат, мен айтып атат. Анан ошону кайсы жол менен айтып жатат деген сөз болчу. Кандайча айтып жатат? Кандай сөздөр менен колдонулуп атат деген мааниси болчу. Малик падыша деген сөз, жоксо өкүмдар деген сөз, деген сөз. Кыскача айтып кетейин. Малики деген сөз, Малик баягы бир нерсенин ээси деген сөз. Малик болсо созулбастан, эки а созулбастан, Малики болсо, Малик болсо өкүм берүүчү деген сөз. Мен мол сотканын ээси, чыныгы ээси да эмесмин. Чыныгы ээси Аллах Таала, бүтүн аламдын. Бүгүн бул дүйнөдө ээси мунун азыр муну жасаган чыгарган да. Убактылуу мен сатып алган же ушундай. Макул азыр ушул мааниде токтолуп туралы. Азыр ээси мен ичиндеги жүргүзүп, салып, бир нерсе карап, же бирөөгө сатып, же чалып, ар нерсе кылып өкүм кыла алам бул соткага. Мисалы, бул сотканын ээси мен эмесмин. Өкүм да кыла албаймын да. Сата албайм, чыга албайм. Аллах Таала Малик яумиддин, кыямат күнүнүн бүтүндөй махлукаттын ээси ошол эле учурда өкүм берүүчү деген. Эки кырат бири-бирин каршы албайт, эки кырат бири-бирин толуктайт кайра. Эки кырат бири-бирин бир маанисин айтса, бир экинчи маанисин айтып толуктайт. Эгерде бир кырат менен эмес, бир эле кырат, эки кырат эмес, бир кыраттын өзүн алсак деле толук кандуу маани чыгат. Эч бири каршы болбойт бири-бирине. Кем болуп калбайт деген сөз. Кайра бири-бирин толуктап, күчөтүп, кубаттап кете берет кырат ошондой. Аллах Тааланын Малик болуусу, билесиздер, Маликтер, мисалы бүгүнкү күндө убактылуу биз ээсибиз бир нерсенин. Ал эми кыямат күндө Малик, Аллах Таала гана Малик, башка эч ким Малик боло албайт. Малик дагы боло албайт кыямат күндө. Аллах Тааланын милктиги, Малик экендиги, Малик деген түшүнүп алгыла, ээси, өкүмдары деген мааниси. Башка бул аламдын маликтерине окшоштурулбайт. Азыр мен тилдик жагынан айтайын. Бүгүнкү падышалар бирөөгө бир жакшылык кылса, бир нерсе берсе, анын байлыгы кемейт. Туурабы? Мал дүйнөсүн бир жарым берсе, жарымы калып калат. Же бир канча берсе, кемейт. Казынасын алып чыгып туруп, толтура ичиндеги казынасынын падышалар, казынасынын бүгүнкү эмне деп айтат, казынаны. Казынасын алып чыгып
Казна. Казна де хазина деген араб тілінің сөзі. Алып шығып беріп тастаса кеміп қалады. Ал эми Аллах Тааланын фамулкуху ла янтақису бил ата. Берүү менен аз кемип калбайт. Вал ихсану бал яздад. Кайра кошулуп кете берет деген сөз. Малик яумиддин Фуркан сүрөсүндө ал-мулку яума идин ал-хак лир-рахман. Ал күнүндө чыныгы падышачылык, чыныгы өкүмдарлык Аллахга гана таандык деген сөз. Малик дегенде өкүмдар bir айбаттуулук мааниси бар ичинде. Анан ал-мулку яума идин ал-хак, ал мүлк, өкүмдарлык, жобосу ээлик деген маанисинде берсек, кыяматта чыныгы ээлик кылган, өкүмдар кылган кимге таандык? Аллахга гана таандык. Бул жерде ал-мулку яума идин лир-рахман. Рахман деген сөздүн келүүсү жарайт. Эмне үчүн? Аллах Таала бир маалымат айтат, ошону кайсы сөз менен алып келди да бизге. Рахман дегенде ламма асбата нефсихил мулк. Аллах Таала өзүнө бардык ээлик, өзүнө гана таандык экендигин тастыктагандан кийин ардафаху би ан васафа нафсаху би кауни рахманан лир-рахман. Рахман үчүн деген маани менен, өзүн рахман деген сыфат менен баштады. إن كان ثبوت الملك له في ذلك اليوم يدل على كمال القهر. Qarаңыздар. Малик дегенде ал-мулку яумаидин хак лир-рахман. Кыямат күндө толук кандуу ээ болгон ким? Аллах деген билгенден кийин, испат тастыктагандан кийин айбаттуулук мааниси болуп калат. Ошондо факауну рахманан yadullu ala zawal khawfi wa husuli rahma. Рахман деген аят келип атат. Караңыздар. Ал-мулку яумаидин ал-хак лир-рахман. Айбаттуулук маани келгенден кийин Рахман деп келгендиги адамдын жүрөгүнө дароо эмне берип атат? Кайра райымдуулук маанисин берип атат. Коркуу сезим келгенде, бирок ал Рахман, ал райымдуу деген мааниде жанагы сезимдерин иштеп атат. Бир учурда коркутуу, бир учурда кайра үмүт берүү, жубатуу маанисинде. Мисалы, кул аузу би роббин нас, маликин нас дейбиз, Кул аузу би роббин нас. Айткын, мен сактанам, истиаза кылам. Кимден? Ким менен? Роббин нас, адамдардын роббиси, маликин нас деди. Адамдардын падышасы, өкүмдары. Бул аятта биринчиси адамдардын робби экендигин айтты, жаратуучусу экендиги. Сумма ардафаху би каунихи маликан, адамдардын ээси экендигин айтты. Бул аят демек эмнени билдирет? Мисалы, бул Нас сүрөсү. وهذه الآية دالة على أن الملك لا يحسن ولا يكمل إلا مع الإحسان والرحمة. إله الناس من شر الوسواس الخناس. Уланысында бул аяттар бизге мүлктүүлүк, бир нерсеге ээ чыгуу качан толук болот? Качан баралына жетет дейт. Ихсан жана рахма менен кошо биргеликкенде дейт. Бир болгондо дейт. Падышачылык, райымдуулук менен, ихсан менен биргеликкенде ошондо толук кандуу жетет дейт. Ошондой эле Малик яумиддин деп айтылган сөз бүтүндөй ааламга, бүтүндөй акыл эси ой жүргөндөрдүн бардыгына, инсандарга, жиндерге Аллах Тааланын адилеттүүлүгүнүн кемелдигин ачык айкын билдирип атат ушул аятта. Адилеттүүлүгүнүн кемел экендигине, толук кандуу экендигине. Фуссалат сүрөсүндө "Ома роббука бизалламил лил абид". Сенин Роббиң пенделерге заллам деген кыпынчалыктагы зулумдук кылуучу, адилетсиздик кылуучу эмес деген маани. Ома роббука бизалламил лил абид. Анан ошонун кейфиятил адил, адилеттүүлүктүн кандай болорун башка бир аятында "Ва надa'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamah". Кыямат күнү болгондо адилет таразасын коебуз дагы, "Фала тузламу нафсун шай'a". Бир дагы жан адилетсиздик кылынбайт дейт. Фазахара бул азыркы аят менен анна каунаху маликан хаккан лияумиддин, кыямат күнүнүн чыныгы падышасы бул Аллах Таала экенин биле алдык. Ошол кыямат күнүнүн чыныгы падышасы экендигинин эмне себебинен? Иннама язхару бисабабил адл. Адилеттүү себебинен дейт. Fa in kana al-malikul mujazi adilan kana malikan haqqan. Мындай бир сөз бар экен. Эгерде бир падыша бирөөгө бир сыйлык берүүчү же бир жазасын берүүчү падыша адилеттүү болгон болсо, анда чыныгы падыша деп айтылат экен ошол. Wa illa kana malikan batilan, эгерде падыша бирок башка өзүнүн алдыңкыларга адилетсиз болсо, анда чыныгы падыша эмес экен.
деп арабтарда ушундай сөз бар экен. Эми fa in kana malikan adilan haqqan, bir падыша адилеттүү болсо, ырайымдуу боло турган болсо, адилеттүүлүк менен ырайымдуулукту бирге ортого байлаган болсо, анда ошонун берекеси себебинен, адилеттүүлүгү себебинен ошол ааламга эмне тарайт дейт? Баягы рахаттуулук, жакшылык тарай баштайт дейт. Wa in kana malikan zaliman irtafa al-khayru min al-alam. Эгерде ал жанагы залим падыша боло турган болсо, анда бул ааламдан жакшылык көтөрүлүп баштайт, жакшылык кетип баштайт дейт. Бул жөнүндө риваят кылынат. Ану Шарван деген бир падыша болгон экен. Ану Шарван. Хаража ила сайд яуман, күндөрдүн биринде сапарга улоого чыгат экен. Өзүнүн желдеттери менен аскерлери менен улоо чыгып, бир улоонун аркасынан кууп кетет дагы, аскеринен өзүнүн желдеттеринен алыстап калат. Анан аябай чаңкап караса бир дарак, бактарак, бустан бактарак дейт, бактарак бар экендигин көрүп, ага келет да караса, бактарактын ичинде анарлар. Анар багы экен, анар дейт, не дейт эле орусчасы? Гранат, анар. Араб тилинде румман дейт. Румман баг өсүп турганын көрөт. Румман деп айтылат араб тилинде. Румман, анар деп. Анан фaqal li sabiyin hadara fi zalika al-bustan, ошол бактын ичинде кайтап жүргөн бир балагын көрөт дагы. Атини румманан wahidatan. Биз азыр падыша адилеттүү боло турган болсо, эч кимге зулум кылбай турган болсо, кандай анын себебинен эмне болот деди? Береке, дүйнөгө рахаттуулук, жакшылык тарайт. Ошонун себебинен деген. Анан ошо катар бир мисал баштады. Ану Шарван деген бир падышанын. Жанагы балага бир анар алып келши жейин деди. Жана алып келди дагы, экиге бөлүп, анын ичиндегисин согун сыгып, сыкканда аябай көп чыкты сок. Аябай өзүнчө ушу ыңгырап кичинекей аналардан чыгып ичсе, аябай таттуу экен. Аябай сонун, жагымдуу укмуш. Ва ажабаху залика руман, шундай сонун экен руман багы, кой ушул багын эсинен тартып алсам деген ой келди. Fa azama ala an ya'khudha zalika al-bustan min malikihi. Ой келди, дароо, сонун баг экен, эсинен тартып алайын деген ой келди, дароо ой келди. Сума qali zalika sabi a'tin rumman. Дагы бир берчи, дагы бир берчи dedi. فأعطاه فعصرها فخرج منها ماء قليل فشربه فوجده عفصا مؤذيا. Жанагындай кылып ачып көрүп эле, сыгып туруп суу аз эле чыгып калды, эмес согу. Ичсе укмуш бир даамсыз, башкача болуп калды, даамы өзгөрүлүп калды, жиркеничтүү болуп калды. Карагалып эле فقال أيها الصبي لما صار هكذا dedi. Жанагы, "Ey балакай, эмнеге аз болуп, анан даамсыз болуп калды дароо" деп. Таң калып сурады. فقال الصبي деп мынтип айтты, караңыздар. لعل ملك البلد, жанагы кароолчу жаш бала падыша ким экенин билбейт. ملك البلد عزم على الظلم. Баягы зулум кылууну ниет кылды балким дейт. Зулум кылууну ниет кылды балким. Фали ажли шу'ми зулмихи, ошол зулум кылуу ниет кылгандыктан, адилетсиздик кылууда. Адилетсиздикти ойлоду балким дейт, Зулум деген араб адилетсиздик деген. Адилетсиз кылууну ойлоп калды, ниеттенди. Ошол себептен балким бузулуп кетиши мүмкүн деди. Фасор балким ошол шу'м, жанагы туура эмес ой жүгүртүүнүн негизинде сара румман хакада анар ушинтип калды. Фатаба ану Шарван фи қалбихи ан залика зулм. Дароо өзүнүн ичинде кой андай кылбайын, муну тартып алып эле коеюн эсинен деп, кой тоба кылдым деп ичинен тоба кылды. Тоба кылды дагы, текшерейин деп, окала лидайка атил дагы бирөөнү алып келчи деп. Фаатаху фаасраха фаважа атйаба мин руманати al-ula. Жанагын алып келип, сыгып, аябай дагы суу чыгып, ичсе ан жана биринчисинен да таптаттуу экен. Факала лисаби, дароо жанак, бул таптаттуу болуп калды, азыр эле ачуу эмес беле, кандайча мындай болуп калды деп таң калып сураганда, балким ошол падыша өзүнүн акыйкатсыздыгынан, жаман ниетинен кайтты, тоба кылды dedi. Falamma sami'a Anu Şarvan hadhihi al-qissa min zalika sabi, ушуну жанагы сөзүн уккандан кийин өзүнүн ичиндеги жана баланын айтып аткан нерсеси өзүнө төп келип атканын көргөндөн кийин дароо эмне кылды? Ва канат мутабиq наху qali табата бил кулли, яни зулм. Бүтүндөй зулумдуктан мындан кийин бир дагы бирөөгө акыйкатсыздык, зулумду кылбайм, адилет кылам деп дароо тоба кылып өзүнө сөз берди. Фала жарама баки исмуху мухалладин фи дунья бил адл. Ошо адилеттүүлүк дегенде бул Ану Шарван пайгамбарыбызга чейин эмеси.
ошол Анушурвандын эмеси мисал кылдырылат, адилеттүүлүк падыша дегенде. Жада калса адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылган өзү жөнү төрөлгөндө улитту фи замани маликил адил, мен ошо Анушурвандын заманында төрөлгөм деп адилеттүүлүгүн даңазалап ошого байлачу дейт. Бул сабактан урматтуу көптөгөн сабактар бар. Зулумдук бир эле адамга эмес, өзүнө эле эмес, балким жаратылышка таасир этөөрдүгү. Бул аламга таасир этип кетүүсү. Адилетсиздик, адилетсиздик. Же болбосо тескерине адилеттүүлүк адамдын өзүнө эле эмес, пенденин өзүнө эмес, жаратылышка дагы береке алып келерине. Адамдын дайым адилеттүү болуп, бирөөгө зыян бербөөнүн алып таасир экендиги. Чындап ушуга таянып анан баягы кээ бир падышанын же кээ бир нерсенин жаман ойлору коомдун тагдырына таасир этерин айтышат да. Аллах Таала Фатиха сүрөсүндө өзүнө таандык 5 ысымды айтты, 5 ысым сыфатты. Алла дагы, Роб дагы, Рахман, Рахим, анан Малик деген 5 ысым сыфатын айтты. Бул 5 сыфатты бизге ушундай деп айтып жаткан ичинде маани бар. Эмне үчүн 3 аяттын ичинде Алхамдулиллахи Роббил Рахманир Рахим Малик Яумиддин 3 аяттын ичинде 5 ысым сыфатты айтылганын бир хикматтарын бирөөсү бизге минтип айтып жаткан сыяктуу да. Халактука ауалан, эң биринчи сени мен жараттым. Фа ана илах, анткени мен Аллахмын деп. Сумма роббайтука би вужухи ни'ам, фа ана роб, сени кийин өзүң бир канча ни'маттын, жакшылыктын түрлөрү менен тарбиялап өстүрдүм. Анткени мен робмун. Сумма сени жараттым, сага тарбия рызкы берип, мүмкүнчүлүк берип, акыл эс киргизип, ушундай абалга алып келдим. Сумма асайта, сен ошондой болсоң дагы шүгүрсүздүк кылып күнөө кылдың. Фасатарту алейка, сен ошо кылган күнөөлөрүңдү мен жашырып койдум. Эмне үчүн? Фа ана рахман, мен райымдуулум деп ушул аяттар бизге чакырык таштап жаткандай. Ушул 3 аятта Алхамдулиллахи Роббил аламин, Ар-Рахманир Рахим. Сумма тубта фагафарту лак, фа ана рахим. Сен кийин күнөөң себептен мойнуң алып, мени Рахман, Рахим деп мойнуң алып тооба кылдың, мен кечирдим. Фа ана рахим, анткени мен райымдуулмун деп. Сумма караңыздар, жаратты, бизге мүмкүнчүлүк берди, рызкы берди, өстүрдү, аң сезим берди, ой жүгүп бүт нерсе берди, күнөө кылдык, күнөөбүздү жашырды. Канча деген күнөө бар. Билесиздер, эгерде күнөөбүз ачык койгон болсо, моякта тура албай калмакпыз эч кимибиз. Жашоо чыга албай калмакпыз. Же болбосо күнөө себептен бир точка чыгып турган болсо, бир күнөө, бир бетке бир күнөө. Азыр капкара болуп калсак керек эле да. Ушу жашырып койгону бул Рахман. Ар бир күнөө кылсаң, кайра ар бир күнөөн кылып, тооба кылып, дагы бир убакыт өткөндө унутуп калып туруп, кайра ошол күнөөнү кылып, кайра тоогосаң, Аллах Таала кайра кечире берет. Бул жөнүндө да хадис бар, багы белгилүү. Фа ана рахим. Бирок ошо мен Аллах Таала Рахим, Рахман деп эле жүрө бербестен, же болбосо ошол Аллахтын илахтыгын, Алланын барлыгын, жалгыздыгын, Роб экендигин, Рахман, Рахим экендигин тааныгандыгын, демек, мунун эмнеси убагы келди дейт. Сумма ла будда мин исаил жаза, эсеп жаза бере турган эмеси сөзсүз түрдө болуш керек дейт. Анткени фа ана малику яумиддин дейт. Мен кыямат күнүнүн ээсимин дейт. Кылган амалга жараша сөзсүз түрдө эсеп берем. Жообун берем деп. Малик яумиддин бул жанагы дахри деп коет. Дахри деген кимдер дахрийиндар? Бизди кимдер гана дахри деген? Бул алам болду, вакыт гана өлтүрөт адамдарды. Кудай жок эч кандай. Доор отандыкты, вакыт гана өлтүрөт деген көз караш болгон. Атеист деген ишин бир түрү. Алар эмне дейт? Куранда келген махия илля хаятуна дуnya дейт. Алар айтат, биздин жашообуз бул дүйнө менен гана чектелет дейт. Махия илля хаятуна дуnya. Биз өлүп тирилбейбиз дейт. Бул бир канча суроону жооп берет. Биз айна насыр, айна назхаб, каяка барабыз, келечегибиз кандай болот, акыркы чегибиз каяктан токтойт деген суроого Малик яумиддин жооп берет. Бул суроо менен ошондой көз караштарга жооп берет. Малик яумиддин кыямат күнүнүн падышасы. Кээ бир отпурастар, бутпурастар деди, махия илля хаятуна дуnya. Биздин жашообуз бул дүйнө менен гана чектелет. Намуту ва нахя, биз жашайбыз жана өлөбүз. Ва нахя, кайра тирилбейбиз.
өлөбүз, бул кайра тирилбейбиз. Ва ма юхликуна илля дахр. Бардыгы убакыттын өтүшү менен гана жок болуп кетет. Убакыт гана бүттү дейт. Башка эчтеке жок дейт. Ал эми Малик Яумиддин эмнени билдирет? Малик Яумиддин. Малик Яумиддин эмнени билдирет? Өлгөндөн кийин дагы кайра бар экендиги. Өлүм бул бүт нерсенин бүтүп калуусу эмес, өлүм кайра жаңы жашоонун башталышын билдирет. Ошондой эле ошол кыяматта инсан кылган амалына, ишине жараша эсеп кысап бере тургандыгын да билдирет. Бул убакыт менен чектелбейт. Малик Яумиддин. Ошондой эле Малик Яумиддин эмнени билдирет? Каяка барабыз деген суроого жооп берет. Каяка барабыз? Иля Яумиддин. Кыямат күнгө барабыз да. Каяка баратабыз? Биздин акыркы точкабыз кыямат күн. Андан ары бөлүнөт. Тозок же бейиш. Аллахым баарыбызды бейиштиктен кылсын. Амин. Ошондой эле мисалы жанагы отпурастар эмне деп ашкан? Айда митна ва кунна тураба ва изаман, тураба ва изама. Эгер биз топурак болуп сөөгө айланып кала турган болсок, инна лама буусун, кайра тирилебизби деген аятка. Малик Яумиддин, ооба сөз тирилесиңер, эсеп кысап бересиңер деген сөз. Малики Яумиддин. Дин деген сөз маанисине келет. Мачамат яум деген кыямат күнүнүн сөздү күн деди, яум деген күн. Бирок кайсыл күн? Кыямат күнү. Анткени дин контексти өзү ошол кыямат күндөгү эсеп кысап экендигин билдирет. Бирок дин дегендин бир канча мааниси бар. Айта кетейин бир жолу. Дин дана деген сөздөн келген. Дана едину деген. Дана деген сөз бир мааниси ээ болуу, өкүм кылуу, башкаруу, даббараху, тартипке салуу, реттөө, кахараху, баш ийдирүү деген маанилери бар дананын. Ва хасабаху, андан эсеп алуу маанисинде, ва жазаху, ва кафаху, жаза берүү, сыйлыгын берүү маанисинде. Демек, дин деген сөз, дана деген сөз. Толук кандуу башкаруу жана эсеп кысап алуу деген маанисинде бар. Анткени дин дегендин башка бир аятында инна лама динун, биз эсеп кысап тартылабызбы, эсепке тартылабызбы деп имансыздардын айткан сөзү ламадинун деген эсепке тартылабызбы эмне деп айтышат. Мухасабун деп тафсирлеп беришет. Ошо эсеп кысап, биз эми эсеп кысапка тартылчу кантип эле кыяматта тирилип аны эсеп кысапка тартып калабыз амалыбызда деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде дана деген эсеп кысап маани экендигинде. Ал-кайису ман дана нафсаху деген, баягы акылдуу адам өзүнүн нафсин эсеп кысап алган деген адам. Демек, дананын диндин эсеп кысап мааниси бар экен, жаза мааниси бар экен. Ошондой эле дагы бир мааниси бар. Дана лаху деген, лаху менен келсе, атааху баши ва хадаа лаху моюнсунуу мааниси. Демек, дин инсандын, адамдын баш ийип, моюнсунуп, низамаллази ятиммул худуу ла, моюнсунуп жашаган тартип эрежесин билдирет экен дин. Дин деген сөз адамдын моюнсунуп баш ийип жашаган бир эрежени дин деген маанини билдирет. Дагы бир мааниси дин дегендин. Адам кайсы бир нерсени дин деп алса, ишеним, жолу, бир нерсеге көз караш кылуусу дагы дин болуп эсептелет экен. Дин деген маани араб тилинде. Бир сөз менен айтканда дин бир жол, жашоо образы десек дагы ошол дин болот экен. Жашоосунун тутунган жол жобосу, бир жашоосунун алдыга койгон методун дагы дин деген маани билдирет. Эреже, метод дегенде да дин деген маани билдирет. Бул жерде урматчамат, караңыздар, ушул жердеги мааниси дин деген сөздүн эмне деген маанилер келди? Адамдын ишеними, көз карашы, карманган жолу, тутунган эрежеси, тартиби, методу болсун дин деген маани. Инна дина индаллахил ислам. Аллахтын астында кабыл болгон дин бул ислам гана. Адам эки эле жол болот. Же ислам дининде болот, же башка жолдо. Ва ма ябтаги гайрал ислами динан фала юкбала мин. Кинден башка ислам динден башканы дин деп тутса, кыяматта анын ошо дин деген нерсеси кабыл болбойт деген сөз. Адам Алланын кулу болот,
же башканын кулу болот деген сөз. Башка вариант жок. Алланын кулу болот же башканын кулу. Башканын кулу болгон эмне? Нафстин кулу болот, акчанын кулу болот, дүйнөнүн кулу болот. Жумушунун кыскасы Алланын кулу болосуң же башканын кулу болосуң. Экөөнүн бирөөсү. Бирок биз эмне кылыш керекпиз? Вала танса насибака минад дунья ва ахсин кама ахсаналлаху илейк деген аят калмаш керек. Аллах тааланын ибадатында дагы Аллага гана ибадат кылабыз, ияка набуду. Ошол эле учурда бул дүйнөдөгү насибибизди унутпайбыз деген аят. Дин демек, урматчымар, Алланын астындагы бул жол, тартип, эреже деген маани адамда жашай турган. Ошол эле учурда эртең ар бир ошол кайсы амалды кылсак, кайсы нерсеге, кайсы жол менен жүрсөк, кайсы эрежени карманып жүрсөк, ошого жараша эртең кыямат күнүндө эсеп кысап беребиз деген маани чыгат. Малики яумиддин деген. Малики яумиддин. Вактыбыз 10 мүнөттөр токтолду. Вактыбыз эме кылалы. Ушул жерден Малик яумиддин аят токтотабыз. Эмкиде бир аз кошобуз, таганан камера жок болуп калды да бүгүн. Анан кийинки ияка набуду ва ияка настаинге өтөбүз. Валхамдулиллахи роббил аламин. Ва саллаллаху аля сейидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Алла баарыбызды аяттарын уккан жана түшүнгөн, жашообузга киргизген, амал кылгандардан кылсын, жаман көз, жаман сөздөрдөн апат болуп сактанып кылсын. Баарыңыздарга ийгилигин берсин, ушуңуздарга береке. Салих амалдарды кылып жүргөн, жаман амалдардан, жаман иштерден алыс болуп насип кылган болсун. Алхамдулиллах. Аллах разы болсун. 14 канчабыз? 13 мүнөт бар. Аудиого жаздырып алдык да. Анан группага кырдык коебуз да. Жагып бара койбойсуң. Бир жолу запись кылалы, да? Анан ошону устаз жанагы видео камерага тарткан балачы. Сиздин сүрөтүңүздү коюп, ошо аудиону коюп туруп эле чыгарып жүрсөчү, кайталанбаш үчүн. Болбой калабы? Мен сүйлөшүп көрөйүнчү анда берки бала менен, да? Ошо группага кырдык коелу. Иншалла. Сурооңуздар барбы? 1-2 мүнөттө. Эме деген аят бар го. Ата-энебиз биздин кичинекейибизде бизге мээрим кылган болсо. Исра сүрөсүндө. Ошо өтүп кеткен ата-энелерге деле ушундай айта берсек болобу? Ооба. Мээрим ырайым ал деп. Ооба. Себеби Исра сүрөсүндө Вaqfid lahuma janaha zulli min ar-rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira дейт. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Алар вакур айткын деген. Аллах таалам бизге хайырлуусу ата-энеңерге дуа кылгыла деп атат. Эмне кылып? Ирхамхума, аларды райым кылгын, кама rabbayani saghira. Мен кичинекей кезимде мага кандай мээрим төгүп бөлөп, мээримге бөлөп чоңойтуп өстүргөн болсо, сен да аларды андан десе райымга бөлө деген. Анан Ибрахим сүрөсүндө ушуну кандай дуа кылыш керек экенин деген дагы айтат да. Роббана гфирли ва ли валидайя. Мени кечир, Роббим. Ва ли валидайя. Ата-энемди кечир, ва лил муъминин, жана муъминдарды кечир, яума якумул хисаб, эсеп кысап күнү болгондо деп. Бул сөз түрдө валадын салих да негизи. Ата-эне адам өтүп кетсе 3 амалдан башка баары токтойт. Бирөөсү аркасынан калган туягы жакшы салих баласы. Салих дегенде ошол түз жолдо жүргөн, ата-энесин дайым унутпай дуа кылып, аркасынан жакшылык иштерди кылып жүргөн, сообун арнап жүргөн баласы. Экинчисичи кырган жакшылык иштер, элдерге пайда кылгандарды, мечит салып койгону, толтура кайсылар суу чыгарып койгону дейли, мектеп куруп койгону, эмне дерсин, эл жалпы эл пайдаланган нерсенин бардыгы сообун арнап атаган болсо кете берет. Анан бир илим, алган илими башкага жеткен болсо кете берет. Андыктан төрүлүгүндө эмес, балким төрүлүгүндө колдон келишинче кызмат, өтүп кетсең болду эмес. Өмүрүбүз өткөнчө балким кийинки урпактарга же не балдарыбызга, небелерге да осуят кылган жакшы, дайым унутпай дуа кылгыла деген. Аллаху алам. Албетте. Ооба. Кээ бирөөлөрдү билем, баягы жакшы жолго түшүп калсын деп ошонун атына садака берип, бир нерсе кылып, жакшы амал кылып, ошол жакшы жолго түшүп калсын деп
Аллах Тааланы дуа кылыш керек, кандай нерсе болбосун. Жакшы амал менен. Кеске сүрөлөрдө аузуда шайтанга жемдер айтылат да. Кеске сүрөлөргө бисмилла. Көп сүрөлдө бисмилла кошулат. Кескестерге кошуп эле аузуда шайтанга жемдер айтып керек го. Кескез же кыска сүрөлөр үчүн багам. Кыска. Кейбир сүрөлөргө окуганда баштаган кезде аузун айтса жетиштүү да. Анан бисмиллахты айтып кетсе, анан мындай адеп бар да. Ар бир сүрөгө, ар бир аятка аузу бисмилла айтып берсе боло берет. Тауба сүрөсүнүн башына гана бисмилла айтылбайт. Тауба сүрөсүнүн башына гана. Себеби акта бараатын кылыш жөнүндө анан эмен айтышат. Баягы бейиш жөнүндө айтылып аткан аяттарда "Убашириллазина аману ва амилус салихати" адеп жагынан "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим" деп айтып, анткени мындай маани чыгып калбасын дегендей. Бейиш, сүйүнчү, жакшылыктар жөнүндө "Ауз ошондон сакта мени" дегендей болуп калбасын деген. Же тескерисинен тозок жөнүндө аяттар келгенде "Бисмиллахир рахманир рахим" деп. Бирок айтылса да эчтеке болбойт, айтылып боло берет. Маселе жок. Ошого адепти карап туруп анан кылынат да, Аллаху алам. Ооба. Куранда аят бар. Хашр сүрөсүндө "Роббана гфир лана ва ли ихванина аллазина сабакуна бил иман" деп. Роббана гфир лана, Аллахым бизди кечиргин, ва ли ихванина аллазина сабакуна бил иман. Бизден алдын иман менен өтүп кеткендердин дагы күнөөсүн кечир деп. Кечирим суроо, аларга жакшылык каалоо бул динибиздеги нерсе. Андан кийин хадистер бар. Иqra'u сурат Ясин аля маутакум деген. Өлүп кеткен өткөндөргө Ясин сүрөсүн окугула деген ошондой эле асарлар дагы көп негизинде. Хадис дагы бар. Асар. Пайгамбарыбыз кабырга барганда эмнесин айтылат? Дайым дуа кылгандыгы. Кабырга киргенде "Ассаламу алейка я дара каумин ва инна иншааллаху бикум лахиқун" деп аларга барып дуа кылгандыгы бар да. Анан именно мындай сүрө айтылгандыгын Аллаху алам. Андыктан мындай да сөз бар. Куранды бирөө артыңардан окуп калуудан алдын бүгүн өзүңөр окугула дейт. Бул бүгүнкү кейбир Куран эки дүйнө үчүн да, Малик яумиддин. Бул дүйнө тарыхый дүйнө үчүн. Өтүп кеткендерге аларга максат эмне? Биз сооп арнап атабыз да. Эң чоң сооп эмне? Куран. Куран окуп, ошол Курандын сообун арноо. Бул биздин 4 мазхабта ижма болгон нерсе. 4 мазхабта ижма болгон нерсе. Өтүп кеткендерге Куран окуу же бата кылуу, дуа кылуу, аркасынан жакшы садака кылуу, башка бүт нерсе, анын эң абдалы Куран болот. Валадун салих. Анан баягы амал кылгандачы же бир нерсе кылганда бир эле хадиске гана такалып, же хадис болсо анан амал кылабыз, хадис болбосо амал кылбайбыз деген нерсе бул туура эмес нерсе. Себеби Куранда канча аят бар билесиздер? Өкүм аяттар. Адал арам маселеси 500 аят бар. Кейбир аят бар 150 эле дейт. 150 эле аят бар дейт. Кейбири 500 дейт. Бүгүнкү күндө самолеттун өкүмдөрү, медициналык, азыр банк системалары, бир билеген чоң корпорациялар не деген маселе, жаңы маселелер чыгып атат. Анын бардыгын Куран сүннөт айтканда кече бирөө суроо берди. Эмнеге Аллах Таала өнүгүүнүн жолун айткан эмес, азыркы технологияларды айткан эмес дейт. Азыркы самолет ошол кезде темир асманга учат, айга учуп барат десе, ансы Исра Ми'ражга ишенген эмес, такыр эле болуп калды демек да. Кантип ишенет эле? Куран бир экономиканын, Куран бир медициналык же башка китеп эмес, Куран хидаят китеп. Бирок ичинде бардык нерсеге эмнеси бар? Ишараты бар. Неге азыркы самолеттер жөнүндө же машиналар жөнүндө сүйлөнгөн эмес дейт? Сүйлөнгөн литаркабухан вазина ва яхлуку ма ла та'ламун деп. Аллах силерге жылкыны, хачырды, балбигала вал хамира деп. Качырларды, эшектерди жаратты, ат жаратты. Ва яхлуку ма ла та'ламун, жана силер билбей турган нерселерди да жаратат деп. Билбей турган нерселерден машиналар балким 1000 жылдан кийин дагы билбей турган нерсе келе бериши мүмкүн да. Ишараттар бар. Бүгүнкү күндө тилекке каршы Куранды эмеге кармап китеп кылып алышты. Медициналык китеп кылып алышты. Медициналык да китеп эмес да Куран. Бирок Куран рукуясы бар, бирок медицина китеп эмес. Же экономиканын китеби эмес, же бунун китеби эмес. Ичинде бардыгын камтыган китеп. Балким адам заттын хидаятынын китеби. Анан Курандын стили дагы эмеге окшобойт, адамдардын стилине окшобойт.
Неге? Такыр бөлөкчө. Бүгүнкү күндө китеп жазуунун стили кандай? Бүгүнкү күндө китеп жазуу стили. Кириш жазат, ана кылат, муну кылат. Кээ бир адамдар бар да, эмне үчүн Куран бүгүнкү китептей эмес? Ичинде мисалы бир тема, анан кийин экинчи тема, үчүнчү тема мындай аралашып кеткен да. Эмнеге бөлүнгөн эмес? Мисалы Муса пайгамбардын өзүнчө окуя, же адал арам маселелер өзүнчө бир сүрө катары кеткен эмес. Бүгүнкү сыяктуу. Жок, андай десек, жылдар өзгөрө берет. Бүгүнкү мурунку заманда 1000 жыл мурунку жазылган китептер такыр бөлөк жолго стили. Бүгүнкүндө такыр бөлөк. Эгерде биз бүгүнкүгө салыштырып ушуга башын буруп ыктай берсек, анда дагы бир 200-300 жылдан кийин китеп жазуу стили өзгөрүп кетсе, анда аркылары берсе Куран бирөөлөргө ыктала турган нерсе эмес, кайра баарын өзүнө чогулта турган нерсе да. Аллах алам, барыңызга алар болсун.